элдерде да талап болуп атат, суроо болуп атат. Эң негизгиси биз мыйзамды конституцияны кабыл алганда конституциянын 23-беренесинде так эле жазылып турат да, адамдын укугу корголуш керек. Анын ага болгон адам төрөлгөндөн баштап анын эркиндиги, укугу ага таандык да. Ал кандай жумуш кылат, эмне кылат, ал кандай преступник болгон маалда дагы анын жүзү эч качан ачыкка чыкпаш керек. Себеби анын бала чакасы бар, тууган уругу бар дегендей баардыгы мындай жүзүн бекитип жашыруун гана өткөзүш керек да. Бул деген адамдын өмүрүнө десек болот, же болбосо адамдын бүткүл аброюна шек келтирүү. Бул конституцияда дагы так жазылып турат, эч кандай мындай уруксат берилбейт. Адамдар менен сойкулукка мындай бөгөт койсо болобу? Же башка жолдору барбы? Уяткаруудан башка жол барбы? Мен башка жолду билбейт экенмин, бирок мен айтат элем, негизгиси баардыгы бала бакча, мектептен башталат да. Себеби ошол жерден адеп акылак, ыйман сабактарын киргизишибиз керек. Мына ошол жерден жаштайынан бул нерсе түптөлөт го дейм да.